Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бул жаңы мастер-класс. Ушул дагы да биз мастер-классты баягы кичинекей балдардын кийимине арнап атабыз. Бүгүн болсо биздин мастер-классыбыз ушул кичинекей кыздын ушундай сарафан көйнөгү. Моун бар деген нашивной декор деп коет. Тийип коюш керек да. Бул жерде мончоктор менен гүлдөрдү өзүнчө увалка кылып, баягы эми астатык эмелер бар да, тиги ар кайсы проекттен астатык калат, анан ошо астатыкалардын баарын чогултуп, анан ушинтип гүл катары ушинтип кыркып туруп, анан кийин бул көйнөккө мончоктору менен тагып, тийип коюп, мончоктору менен кошо. Анан кийин кооздоп, мынтип көпөлөктөрдү, 3 көпөлөктү сайып кооздоп койдук да, ушинтипчи. Бул мастер-класстын эмнеси кызык, мен сиздерге азыр көргөзүп берейин. Раскладкасына чейин, бүт эмелерине чейин көргөзүп берем. Анан мынакей. Бул шаблон. Ушул эле шаблон менен мен мына биягына узартып эле койдум да. Ушул сарафан үчүн мен узартып эле койдум. Адан мурун мен сиздерге мастер-класс көргөзгөм. Ушул нетип коеюнчу, бул шаблон. Ушул шаблонго мен могу чермейди жасагам. Мынакей. Ушул эле шаблонго мен сиздерге ушул мастер-классты көргөзгөм. Эметипчи, бул кичинекей баланын, кичинекей кыздын чермейин көргөзүп, мастер-классты сиздерге эметкенмин. Анан эми бул шаблонду кайра эле чермейдин эле шаблонун мындайынан узартып, мынакей көрдүңүздөрбү, узартып, анан ушул эле шаблонго моногу көйнөк жасаса болот. Бунун жанагы жүндүн раскладкасын эле өзгөртүш керек. Берги жүндү салганда эле, гребенной лентаны жүндү салганда, ушул эле бир эле ушул шаблон менен сиздер ушундай көйнөктү, могундай чермейди, жилетканы жасаса болот. Мен ошо кичинекей балдардын буюмуна, кийимдерине сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Бир эле шаблон менен ар түрлүү ушундай балдарга ылайыктуу же чоң кишиге деле бул шаблонду колдонсо болот да. Бугун размери жогору. Мен кичинекей балдарга размерин кичирээк кылдым. Чоң адам болсо чоңураак болот. Но ушу столду эметет да, раскладкасы ушу столдун да, кээде столдун да ашып кетет. Анан мен эми мына кичинекей кыздын көйнөгүнө сиздерге азыр мастер-класс көргөзөм. Кантип бир эле шаблон менен моундай көйнөктү и моундай жилетканы жасаганды. Бул азыр шаблон бир эле, жүндү башкача салса эле, бул ар бир уже жасагандан кийин кийисти уже киргизип атканда, ошондо ушинтип өзгөрүп башкача болуп калат. Көрүнүшү дагы, жүндүн киргени да башкача болот. Мен сиздерге өткөндө буну раскладкасы кодлик, а буну болсо жөн эле узундан эле жүндү салат да, в длину деп коет. Узундан эле кабат кылып салып туруп, анан бул этектерин чоет. Ошонун техникасын мен ошо көйнөктүн эмесинде сиздерге көргөзүп берем. Эми бул бышырып, муну биякта бычканын, анан кийин көйнөктүн баягы монтип гүлдөрүн тиккенин, биягын кантип чоюш керек этегин, ошого чейин бүт көргөзүп берем. Жүндү кантип салыш керек, кантип бышырыш керек, канча мүнөт муну баягы мантышницага бышырыш керек же сууга бышырыш керек, канча уксуска эметиш керек, бүт сиздерге көргөзүп, бүт ушул мастер-классты арнап, дайындап эметип атам. Бул көйнөк мынакей алды жагы ушундай, арт жагы эме капталы.
бул капталы мына көрүңүздөрбү, ошо сол жагында капталы и арт жагында мындай, арт жагы ушундай. Көрүңүздөрбү? Бул жерде көк вискоза, бул жерде сары вискоза. Эми вискоза жок болсо, эмени алыш керек? Жүндүн ар кандай түрлөрүн эметсеңиздер болот, бирок вискоза бирке мындай жумшак кылып көргөзөт да, мынучу мынтип. Вискоза салыш керек. Буга марля да салынбайт, жилет да салынбайт. Анткени биягын биз мынтип чойгондо кармап калат да, тездеме негизи кармап калат. Биздин максатыбыз могу жагы чоюш керек. Ошон үчүн бул жака тездеме колдонбойбуз, вискоза колдонобуз. Вискозаны колдонуп, мына ушинтип эметебиз. Эми бир шаблон менен бирөөнү кыскартып, бирөөнү узартып, шаблон бир аз узартып койсо көйнөк болот, бирке кыскартып койсо мындай жилетка болот. Урматтуу айымдар, колдонуңуздар ушул мастер-классты колдонуңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Анан кийин подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Урматтуу айымдар, сарафан, детский сарафан раскладкасы мынакей. Шаблону жанагы чермей эле болгону узарттым мен, узартып койдум. Жилетканын шаблонун мен узарттым, ошол эле шаблон мен узарттым. Анан кийин бунун детский сарафандын эмнеге көңүл буруш керек? Эң биринчи раскладкага. Мынакей мен тарттым. Мына көрдүңүздөрбү? Мынтип тарттым. Дагы жакшылап көргөзөйүнчү мына. Бул жүндү салганынын схемасы. Мынакей, бул жактан баштап мынтип көрдүңүздөрбү? Мына. Кандай десем, мындай жүн. Эми могу жагын тупой конец деп коет. Могу жагын острый конец деп коет. Эми мына ушу жагы менен, тупой конец менен бул жакка коюш керек. Эми ушинтип бири-бирине кое бересиздер, направлениясы бияка карайт да. Мынакей. Могу тупой конец, бул острый конец. Бүт ушу направление менен биринин үстүнө бири коюп, мындайынан кетет да, мындайынан. Мындай кете берет да, ушинтип кое беребиз, могу жерге жеткенде. Бул жанагы проймага болжолдоп, биз ушу жер пройма болот. Проймага чейин жүндү биз ушундайынан салабыз. Биринин үстүнө бири ушинтип салабыз. Берге келгенде, мынагы схеманы көрдүңүздөрбү? Ошондо биз жүндү мындайынан коебуз. Мындайынан. Мынтип коебуз. А эгерде кое алгандан кийин, ошо жанагы пройманын астын кое алгандан кийин, бул жерде болсо могундай схемасы. Мынакей. Бул мындай да, жүндү мындайынан коебуз. Мындайынан коюп кетебиз. Мынтип. Жүндү мындайынан, анан үстүнө мындайынан. Крестик, козлик деп коет ушуну. Болду. Бул жерге жеткенден кийин, бул жагына биз жүн салбайбыз. Жүндү мен бир слоюн бияка салдым да бир слоюн. Эми бул экинчи слойду салабыз. Экинчи. Үстүнөн кайра эле ушинтип кете беребиз. Мен бир сыра бирди салып койгом жана. Мына ушинтип кайра мунун үстүнө калыңдап салабыз. Бул эмне себептен, мен анан түшүндүрөм. Азырынча пока раскладка. Ушинтип салып кете беребиз. Баары деген мына бир катарын салдык. Эми ошо бир катардын үстүнө дагы экинчи катар салабыз. Эмне себептен анан түшүндүрөм да, болгону ушундай эле кое бериш керек. Ушинтип коюп кете беребиз. Ошо жүндүн салганынан дагы бүткөн сарафандын өзүнүн көрүнүшү башкача болот. Мынакей. Ушинтип полный берге чейин эле салам. Бияка жүн салбаймын. Мына могу жерге мындайынан коюлган жүнгө чейин. Но пройманын болжолдоп эметкенде пройманын ордуна чейин, мына ушу жерге чейин жүндү салабыз. Азыр мен бир слой салдым, экинчи үстүнө экинчи слой салам.
Анан дагы 3-чү слой салам, анан кийин 4-чү слой салам. Ушинтип 4 кабаттаймын. 4 кабаттап, анан кийин гана үстүнө вискозаны саламын. Ушинтип мен азыр убакытты чойбой эле, ушуну эле көргөзүп берейин сиздерге. Мен раскладкасы жүнүн көргөзүп бергем, эми үстүнө мен сары вискозу салдым, анан үстү жагына көк вискоз салдым. Мен бул кичике баланын, кичике кыздын сарафаны болгондон кийин мен ушундай раскладка кылдым. Эми болсо мен мунун баарын суулап, бүт шлифовка кылып, баягы самын суу менен бүт сеточканын үстүнө жаап туруп бүт эметип койдум. Эми бир сыра мына машинка менен мен бир сыра бунун баары деген эмет салдым да, киргизип койдум, бир аз киргиздим. Эми сиздерге эмнени көргөзгүм келет? Берде раскладкасы башкача эмес беле? Эми муну мен иш жагындагы шлифовка кылыш керекмин да. Туурабы? Шлифовка. Эми муну мен иш жагынан мынтип чыгарам. Иш жагынан эмени шаблонду чыгарам. Шаблонду чыгарып, анан кийин дагы иш жагындагы бүт шлифовать этемин. Азырынча ушинтип мына пайтапна жумушу ушундай да. Урматтуу айымдар, мен шаблонду чыгардым. Бул этек жагынан мындайдан чыгардым дагы. И азыр сиздерге түшүндүрүп берейин. Мен бул жагымда жарымысы мына сары өңүндөгү жагын баягы 4 слой кылбады элек. 4 слой раскладка кылабыз, а берде бир эле слой. Бул жагына тийбейбиз. Эми колду салып эле, анан ошо улам мынтип чоюп беребиз. Мен иш жагынан дагы киргизген бул жүн еще кире элек. Азыр мен бир сыра киргизем, анан да чоюм. Да киргизем, да чоюм. Да киргизем, да чоюм. Эми көрдүңүздөрбү канча чоюлду. Мунун баарын аккуратно кылыш керек да. Абдан абайлаңыздар. Анткени бир жери азыр бул да жакшы кире элек да. Бир жери жуунуп кетпесин. Көрдүңүздөрбү этеги канча кирди? Чоюлду. Мынакей. Канча чоюлду. Бул жагына вообще тийбейбиз. Мына жарымысын тийбейбиз. Буну кайра мынтип сүрүш керек, анткени берги жүнүн мындайынан койбоду элек. Бул этек жагын улам чоюп беребиз. Мынтип көргөзүп коеюнчу, мынакей. Булар тең эле эмес беле? Бияга тең эмес беле? Биягын көрдүңүздөрбү канча чоюлду? Эми мен муну улам мындайынан киргизе берем, кайра чоюп берем, кайра чоюп берем. И кандай десем, бул жагын жукарак кылганга аракет кылам да. Анткени бул жерде 4 слой жүн эмес беле? Мындай бери кирген сайын калың болбосун да. Могу жагындай жукалыгы ушундайга жеткиребиз, ошон үчүн бул жагын жакшы эле чоюп эметиш керек. Мен ошону кылып берейин, андан кийин бүткөндөн кийин сиздерге көргөзүп берем. Мен эми азыр жалаң иш жагынан иштеймин. Бул жагына тийбеймин, вискоза жагына тийбеймин. Жалаң иш жагына чоюп берем. Бул жанагындай кылган раскладка чоюлат да. Анткени биз жүндү мындайынан койгонбуз. Мындай койбоду элек. Эми чойгонго бул аябай мындай ылайыктуу да. А бул жагына тийбейбиз. Бул жагын акырын мындай айландырып, анан ушинтип киргизебиз. Мынакей, урматтуу айымдар, мен көрдүңүздөрбү сарафан этеги жанагы раскладканын кылган биздин мындайдан салган раскладканын пайдасы ушул да. Колду салып эле мынтип эми чоюп беребиз. Улам чоюп беребиз. Ушинтип чоюп беребиз. Этегин чоебуз. Акырын чоебуз да, жыртып албай эле. Мен колумду салып, анан кийин дагы мынтип текшерип турам да, кайсы жери калың болсо, ошол жерди акырын мынтип чоюп турам. Мынтип чоюп коем. Кайсы жери калың болсо, ошол жерди мынтип чоюп. Бул да жакшы кире элек.
Мен машинкамен бир сыра эле үстүнөн өткөрүп койдум. Эме өтө киргизип жиберсең да чоюлбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ошо кайсы жери жука болсо, аерде эметпеңиздер, мына сары бескозсуз көрүнгөн жерди чойбош керек. Калың болуп турган жерде мынтип колду салып, мынтип текшериш керек да. Кайсы жери калыңыраак болсо, ошол жерде чоюш керек. Мынтип текшерип, мынтип. Жери калыңыраак экен. Мынтип чоюп коебуз. Şu раскладканын салганынан дагы көп нерсе билинет да. Эми мен сиздерге мына көргөзүп коеюн. Үстүн мен тийген жокмун. Үстүнө да али даже колум биягыма колумду тийишкен да жокмун. Ошомойдон туруп, буга азыр очередь келе элек. Мен бир гана этегин эле чоюп атам. Көрдүңүздөрбү? Моунча чоюнду мына мынтип көргөзөйүнчү. Мынакей. Буну дагы ушу шашпай, эми дагы чоем да, дагы чоем. Чоюп, эмете беремин. Бул азыр кирелек. Ошо кирелек кезинде чоюп бериш керек. Мынакей. Улам ушинтип чоюп. Мен ойлойм да, мен муну бир жарым сааттай дагы ушинтип улам текшерип, кайсы жери калың болсо ошол жерди чоюп, кайра мындайынан текшерип, чоюп, колуңарды салып, чоюп, мынакей. Мына ушинтип эле иштей беребиз. Бул кыздын сарафаны болот. Көйнөк сарафан, платье сарафан деп коет, көйнөк сарафан болот. Мынакей, мен уже чоюп койдум дагы. Эми ушундай улам киргизип, кайра чоюп, кайра киргизип. Бул жагына тийбейбиз, бул жагына вообще колду тийгизбейбиз. Но сары өң ошомойдон тура берсин да. Могу ич жагынан иштейбиз, ич жагынан. Мынтип ич жагынан иштей беребиз. Мен дагы ойлойм, дагы бунун калыңдыгы жакшы эле болуп туруп, мен дагы чоем ушу калың жерлерин чоюп эмете беремин. Анан кийин бул жагын дагы кантип киргизиш керек көргөзөм да. Анткени мына белин биз бирке кыскартыш керек. Биягын да кыскартыш керек бир аз. Мен бул жака тие элекмин. Ошомойдон туруп. Мына көрдүңүздөрбү, бул ушундай эле болчу, канча чоюдум. Экиси чоюлду да. Экиси чоюлду. Ошон үчүн мен кыл берейин, мен сиздерге баягы көргөзүп атам да, кантип чоюп атам деп, улам көргөзүп, ушинтип. Эми чоюш керек да, өтө мына жагы өтө калың керек жок, өтө жука деле керек жок. Бул баланын, кичинекей кыздын көйнөгү да. Неме бул жылдук мынагу менен бир аз будан калыңыраак болот, бирок өтө калың эмес. Ошого келтиребиз да. Мына жерин өтө менен бери өтө чоюлбайт, но могу жагы чоюлуш керек да. Эми бул ушундай сарафанчык мен чое берейин. Эметип, увалкасын кылып берем, анан сиздерге улам киргизип, улам көргөзүп беремин. Мындай кылдым. Могу жерин коштум. Андан кийин кошкондон кийин бирке мындайынан сүрдүм. Мындайынан сүрүп. Мындайынан кошуп туруп анан мынтип сүрүш керек да. Мынтип. Ушинтип кирет. Бел жагы. Белине бизге өтө чоң объем керек жок да. Ошон үчүн биз бирди кыскартабыз. Жүндү мындайынан койгондон кийин бул аябай жакшы кыскартылат да, кирет.
сүрүп койсо кирип кетет ушундайынан. Эми бул жагын мен бүт убалка кылдым. Убакытты коротпой эле мен сиздерге мындайынан аударып көргөзүп коеюн. Бул эми мындай көйнөк болуп калды. Этеги мындай. Көрдүңүздөрбү? Бир эле кичинекей шаблон менен, чермейдин шаблону менен этегин узартып эле болгону жүндүн раскладкасын жанагындай кылып раскладка кылса эле бул ошентип көйнөк болуп калат. Юбканы деле ушинтип кылса болот ушул раскладка менен. Мен сиздерге мына аябай көп нерсени айтып берип атам да. Кыйын деле эмес да, эми болгону жүндү баягы койгондон эле, жүндү куюп атканда эле ошону билсең, могундай нерсени жасаса болот. Көрдүңүздөрбү? Бул жак чоюлган жок. Эми чоюсат менен күчкө салса бул чоюлат дечи, бирок могундай раскладка өтө жакшы чоюлат да. Ошон үчүн жүндү раскладкасын такай көңүл буруш керек раскладкага. Аябай көңүл буруш керек да. Туура эмес раскладка кылып койсо ошо менен мындай эме жанагы сиздер жасаган кийим чоюла берет. Ошон үчүн мынакей, мына мен сиздерге азыр берде бычкан эле калды да, эми бычканын эле көргөзүп берем. Азыр бир сыра мына жагында бирке, биягында бирке убалка кылайын, анан бычканын көргөзүп берем. Мына проймаларын, моюндарын. Бул эми көйнөк болот да, сарафанчык көйнөк. Ошонун баарын сиздерге азыр көргөзүп берем. Кудай буйрса азыр биягын бирке убалка кылып коеюн. Урматтуу айымдар, мен сууга чайкадым. Эми бул эмесин моюнун и баягы проймаларын кезебиз. Биягы бир аз анан дагы иштелет. Баягы убалка кылынат бери, минтип убалка кылынат бери. В обязательном порядке бир аз убалка кыламын. Азырынча мен азыр мунун проймасын кезип, эме моюндардын баарын келтирейин дагы, анан кийин уксуска салам. Уксуска салгандан кийин дагы муну мен бышырамын. Мантышницага салып, бышырып, анан дагы бир сыра убалка кылып, анан ошо эметем да, келтирем уже эмесин, окончательный эмесине келтирем. Азырынча пока мен муну азыр проймасын кыркан үчүн эле муну сууга чайкап, анан отжимга эле салдым да. Бул ушу бүт эле, бул бир аз дагы кирет. Азыр мен сиздерге көргөзүп коеюн. Эми проймасын болсо, эми бир канча 19 сантиметр алайлы. 19 сантиметр алып, бул жагын дагы 19 сантиметр алып, анан бул жагын акырын кыркып алабыз. Бул жөн эле болжолдоп эметип атам, азыр дагы түзбөйбүз. Мына ликалы, өзүнүн ликалы көрдүңүздөрбү? Этеги канча чоюлду. Алып коебуз. Так. Эми болсо мойну. Баланын башы негизи чоңураак болот. Кандай болбосун, мен азыр биягын кененирээк кылыш керекмин да. Кененирээк кылып, биягын бир аз алам окшойт. Дагы. Эми алдын кененирээк эле алайлы. Бул сарафан көйнөк.
мынакей ушинтип кененирээк алабыз. Мен ушинтип эле кыркып, бияктарын баарын оңдоп көргөзүп берем сиздерге. Так. Анан дагы бул алды жагын бир аз кененирээк кылайлы. Мына эми ушинтип эле бычып, азырынча да бул да болжолдойбуз, көрөбүз. Анан көйнөк бүтүп эле калды, болгону эми бышырыш керек. Анан дагы бышыргандан кийин дагы берде декорлор болот, гүлдөрү болот. Гүлдөрүн тиккенде дагы бир сыйра көргөзөм сиздерге.